Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус Чүй облусунда дагы бир бейтаптын өмүрүн алды. COVID-19 каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб 16 мартта билдиргендей, бир күндө вирус 73 кишиден жаңы аныкталды. Министрликтин жаңы эсеби боюнча пандемия башталган 2020-жылдын март айынан бери оорудан кайтыш болгондордун жалпы саны 1484 кишиге жетти. Пандемияда оору жугузуп алгандардын расмий эсеби 86.990 киши болду. Анын 83.924 айыгып чыкты. Азыр 337 бейтап ооруканаларда жатат. Анын 15-нин абалы өтө оор, 87 кишинин акыбалы оор деп бааланган. 307 адам үйдөн дарыланууда. Кыргызстандык 79 бала Ирактан Мээрим деп аталган гуманитардык миссиянын алкагында кайтарылды. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, кыргызстандык жарандардын балдары түшкөн атайы учак 16 мартта Бишкекке келди. Аларды кайтарууга Кыргызстандын бийлиги, Кувейттеги элчилик жана буунун балдар фонду жардам берген. Балдар Иракта калган энелеринин уруксаты менен алынып келинди. Маалыматка караганда, эми алар реабилитациядан өткөрүлөт. 2021-жылдын февралында Иракка Кыргызстандын тийиштүү мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү кирген жумушчу топ жөнөтүлгөн. Өкмөт Сириядагы жарандарын алып келүү үчүн учак жөнөтө тургандыгын 10 мартта белгилүү болгон. Ал аракеттер качан ишке ашары айтылган эмес. Буга чейин Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан Сирия менен Ирактагы жарандарын жана алардын балдарын алып келген. Качкындардын көпчүлүгү Сириянын түштүк чыгышындагы Эль-Хасак аймагында жайгашкан Аль-Хол лагеринде жашап жаткандыгы кабарланган. 11 000 адамга эсептелген бул жайда азыр 73 000 качкын бар. Алардын 94% аялдар жана балдар. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери 15 мартта Конституцияга каршы борборунун Бишкектеги кеңсесинде тинтүү жүргүздү. Бул тууралуу Жеңиш Молдохматов Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Тинтүү Тилекмат Кудайбергеновго козголгон кылмыш ишине байланыштуу болгон. Бишкек шаардык милициясы Тилекмат Кудайбергеновго Facebooктагы баракчасына жарыяланган билдирүүсүнө байланыштуу бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган деген шек менен кылмыш ишин козгогон анын адвокаты Амантур Абдрахманов кабарлаган. Кудайбергенов акыркы учурларда Конституциянын жаңы долбоорун жана бийликти сынга алып келаткан. 9 мартта Бишкекте ал долбоорго каршы жана жогорку кеңештин тарашын талап кылган митингди алып барган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы жана ички иштер министрлиги активисттин кармалышы жана Конституцияга каршы борбордун Бишкектеги кеңсесиндеги тинтүү тууралуу расмий комментарий бере элек.